Көңүлдү көтөргөн музыка, жайнаган гүлдөр, дал ушул кородогу гүлдөр Раиса Шорукованын эмгеги. Мында канча түрлүү гүл бар экенин үйеси дагы билбейт. Ар күнү аларга суу куюп, бажырайып гүлдөгөнүн көрүп эс алат. Мен гүлдү 20 жылдан бери багам. Өзүм эме сыр спиче менен ургам. Азыр эме адамдар ооруп атам деп ооруну өзү чакыра бербей, оорубайм, Кудайга шүгүр, ден соолугум бар менин азыр. Мурун ооруп жүргөндө ошо гүл багып, гүл менен алаксып, кантип айыгып кеткеним өзүм да билбейм. Бирок Аллахтын буйругу менен эми гүлдөрдү мисалы мен өзүмө аябай ушундай иштеген жагат, жерге иштеген жерди аябай сүйөм өзүм. Бир кезде каарманыбыз боор оорусунан жабыркап, ден соолуктун азабын тарткан. Эми ал күндөр артта калып, жер иштетип, бакчанын ичин гүлдөтүп эмгектенет. Гүлдөрүм музыканы жакшы көрөт деген Раиса эже таңдан кечке музыканын коштоосунда кыймылдайт. Мен жаныма дайыма музыка менен гүлдөрүм бийлейт. Өзүм да музыканы жакшы көрөм, жалаң музыка менен өсүшөт ушу гүлдөрүм макей. Гүлдөн тышкары чарбакта помидор, сабиз, кулпунай жана бадыраң өстүрөт. Учурда жер жемиштер бышып, берекесин төгүп турган маал. Бул кулпунайдын сорту эмне? Качан тиктиңиз эле? Кандай чум алып атасыз? Бул кулпунайдын сорту Альбион. Эми жакында эле тиктим муну. Сил алып кеткенден кийин экинчи тигишим. Бул биогумустун эмесинен органикалык азык болот экен. Биогумусту өзүм курт өстүрөм. Калифорнийский сөл. Ошонун эмесинен иштетилген биогумусунан ушуга сээп туруп эметкем. Азыр аябай түшүмү жакшы, момундай баары чоң-чоң. Жалаң ошо органикалык эмеги боюнча, биогумус боюнча иштетип атам. Огородум бүт баары. Малинам полька деген малина тикем, аным да жакшы, өзүмө жетет баары вареньяга. Азыр клубникаларым мол түшүм берип атат. Бул экинчи. Бул бадыраңдар тууралуу. Бул бадыраң муну деле тиги органикалык биогумустун касиети да, биогумус менен тиккен буну деле. Анан эми кошуналарыма берип атам бадыраңдарымды терип. Муну болсо баягы күнү подарка кылдым келген конокторума. Азыр ушундай чоң-чоң болуп өсүп атат бадыраңдарым. Бул жалаң органика меники. Эмгектенген гана жарандар жакшы жашоодо жашайт. Раиса Шорукова 70 жашта болсо дагы кыймылы тың. Мындагы 20 соттук чарбактын ичин гүлзарбакка айлантып келет. Бардык жашылча жемиштер жана гүлдөргө биогумус берет. Ал үчүн акыркы жылдар атайын биогумус өстүрүп, үйдөн чыккан бардык чириндилерди азык катары пайдаланат. Учурда саламаттыгын чыңдоо менен бакчасын гүлдөтүп турган маал. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, атайын аймактар берүүсү үчүн.